Өзүн Кыргыздын Деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбектин мурдагы жолдошу Талант Курманкулов менен балдарын талашкан тууралуу видео коомчулукта кызуу талкууга алынды. Маалымат каражаттарына жарыяланган видеодон балдары менен жолугуу үчүн барган ырчыны мурдагы жолдошу үйүнө киргизбей, күч колдонууга чейин баргандыгын көрүүгө болот. Sen atanı öldürdün. Atanın üyü sattın. Atanın üyü sattın. Sen sattın. Sen sattın. Atanı kaç. Bu bir ay. Гүлзат Мамытбек мурдагы жолдошу менен келишим түзүп, балдарын апасы менен жолуктуруу үчүн дем алыш күндөрү алып кетип турган. Бирок жолдошу азыркы учурда келишимди бузуп, балдарын көрсөтпөй жаткандыгын айтты. Кече бардым, балдарым суббота, воскресенье берип тур деген келишим бар болчу. Нотариально эметилген жакталган. Суббота, воскресенье алып турайын мен азыр. Условиям жок балдарды бакканга. Үйдө жашап турсун. 5 күн сенде болсун, 2 күн менде болсун деген келишимди бузуп. Кааласам берем, каалабасам бербейм. Жок телефон өчүндү жок берип койду. Анан кийин менин помощницаларым баса, сен да сектантсыңбы? Сен да сектага кирип кеттиң деп алар да бир сыра коюптур. Бир помощнигиме чалып, кадимкидей сөккөн экен. Күйөөсү трубканы алып, ошо сен немен аягымды сөйгөсүң деп аны сөккөн экен. Ошондо ошол кишилер да келип азыр сотко келип эме берсек, келип беришет. Гүлзат Мамытбектин айтымында аны мурдагы жолдошу чогуу жашап жүргөн убакта ор токмокко алып, коркутуп келген. Уруш, талаш, жаңжал, кол сунуу, гөгала болуу нормально эле болчу да андачы. Биринчи аялын дагы уруп, талкалап, колун сындырып, тишин жула коюп, балдарын көзүнчө урган. Мен, конечно, барып сразу милицияга берчимин, урганда эле. Анан ата-энеси бир туугандарын чалып алып, ой, Гүлзат, милицияга бербе деп эле чөгүлө калып, тизиле калып, ыйлап баштаганда анан алып каласың. Биз кыргызбыз да эми. Белди анан немени арызды кайта алып аласың. Мындай көрүнүштөргө күбө болгон Гүлзат Мамытбектин жакындары жардам берген эмес. Бирок ата-энем каршы болгон. Сен ажырашпашың керек, ошентип үй салдыңбы, жашагын деген позицияда болчу. Мен ошондой үйгө ата менен үйүнө кетпейм, мен бир эженин үйүнө кеттим. Ал жерде 2 жума жашап, анан өзүм офис ачып, өзүм жашап кеткем. Бир туугандар менен катташпайм, бирөө дагы жардамдашкан жок. Бирөө дагы келип кол сунуп кел, сага жардам берейин, кыйын акыбалда калдым деген жок. Бирөө дагы. Ошон үчүн мен туугандар менен катташпайм. Бир гана мамам жардамдашат. Бир гана өзүм энем чипылдап аябай. Эне да бар бит. Жардам берип атты, ошо мен азыр энем менен агачым. Балдарымды өзүм алам деп күйөөсү менен чырдашкан видеосу тарагандан кийин Гүлзат Мамытбекти колдоп, жардам беребиз дегендер да чыккан. Ушунча киши мага чалды. Эми Чорный мир деп коет экен, жана криминалдар жашаган мир. Ошол жактан да чалышты. Гүлзат, өлтүрүп кетейлиби, башы оолун жууп кетейлиби? Ушундай да эркек болобу? Эркек болсо, эркекке чакырбай күчүн. Андай болбойт криминал ичинде деп атат. Мен айттым, байкелерим дедим, мен силердин сыйыңарды түшүнүп атам. Мыйзам түрүндө эч кимди өлтүрүүгө кереги жок. Алда балдарым атасы. Мен ага жол бере албайм алдым. Мага телефон бер, адресин бер дейт. Жок, кереги жок. Мен мыйзам түрүндө сонун азыр чечип алам. Колдоо көрсөтүп жатканга үчүн чоң рахмат. Спортсмен байкеде чалып атат. Гүлзат, буту колду сындырып кетебиз. Кайсы жерде мага берчи деп. Жок, ал эркек эмес, аял кишини тепкен эркек бутун сындырабыз дейт. Жок, кереги жок. Аял кишилер чалды. Көргөн жерден бетин тутабыз деп. Жок, анын кереги жок. Мен мыйзам түрүндө бар деп сонун улап азыр алып алам деп. Америкадан чалып атат, Украина. Кайсы жерден гана чалбады. Гүлзат эже, сиз колуңуздан келет. Сизди Кудай колдойт, сизди биз колдойбуз. Сизге Кудай сот алып берет. Балдарыңызды алып бербесе, биз алып беребиз деген чоң колдоолор көп болот. Бүгүн 11 февралда эки тараптын үй мүлктү бөлүштүрүү жана ортодогу балдарды ата-эненин кимисинде калтыруу боюнча соттук отурум болду. Отурумдун жүрүшүндө активисттин мурдагы жолдошу Талант Курманкулов балдарды өзү багаарын жана Гүлзат Мамытбекке балдарды ишенип бербестигин айтты. Балдарды кантип берүүгө болот бул кишиге? Айткылачы. Неадекватный человек. Кантип берүүгө болот? Учурунда мен берип көргөнмүн бул кишиге. Балдарды кыйнап, чачыратып салган. Комиссия түзүлүп барып балдарды алып чыкканбыз. Чогултуп алып келип, мен өзүм карап жүрөм 3 жылдан бери. Азыр сындырып берем, мен тартсаңчы. Все, хватит. Ладно, тура түшүндүрөчү, ладно. Макул. Кыйнаба антипчи. Макул. Эртең убакыт бар, кең эр. Неге сындырасың? Килек алды атам камераны. Эмнеге мени тартып атасың? Мен не тартып атасың? Камера типе. Эмне мени тартып атасың анда? Тартпа деп атам. Мен сага уруксат бердим. Тибе мен техниканы. Тартпа деп атам. Мыйзамдуу түрдө жооп бересиң. Сен мыйзам. Соттук отурум кийинкиге жылдырылды.
Сүйүмкан Касымбекова, Каныбек Иманалиев, Слон, KG.